Биринчи микрофон ЛТР. Саламатсызбы, Садыр мырза, аты жөнүм Салбат Эркетаева, ЛТР каналынан. Менин суроом төмөндөгүдөй, жаңылышпасам, ушул август айында район акимдерине 60 миллион сомго кызматтык унаа алып берүү боюнча демилгеленди эле. Бирок көп өтпөй ошол коомдун, элдин нааразылыгынан улам ошол жокко чыккан болчу. Айтсаңыз, негизи эле ушул каражатты элдин көйгөйүн, олуттуу көйгөйүн чечүү үчүн, мисалы чек арага же башка ушул сыяктуу маселелерге жумшаганга болобу? Сиздин пикириңиз кандай? Рахмат. Абдан мындай бир неме суроо бердиңиз, жакшы. Коомчулукта акимдерге машинелерин жаңыртып берүү үчүн 40 акимге, 40 районго биз акча бөлгөнбүз. 60 миллион сом бөлүп, анан тендер жарыяла дегенбиз. Тендер жарыяланары менен журналисттер, блогерлер, баякы эле мен айтып аткандай эле ызы-чуу салып баштадыңар. Кокуй эле кокуй, бюджеттин акчасы короп атат, андан көрө байрактарды сатып албайбы, андан көрө чек араны карап машина алып бербейби деп. Анан токтоп койдук, убактылуу токтотуп койдук. Эми жаңы жылдан кийин алып берели деп чечтик. Анткени силерге туура маалыматты жеткирип, элге да туура маалыматты берип турбаса, эл мындай бир коомчулук дүрбөлөңгө түшө берет. Эмне үчүн алып берели дедик? Анткени 15 жылдан бери акимдердин машинеси жок. Эски машинелер менен жүрөт. Алардын 40 акимдин 40 машинесинин ремонту эле 40 миллион долларды, сомду түзөт, кечиресиздер, сомду. Жылыга мисалы. Аны ремонт кылба деп тыя албайт экенсиң да. Жүрө албайт. Анан ошон үчүн биз 1 жылдык ремонтуна кеткен акчасын биз 40 машина алып берип койсок, 10 жыл ошол акчаны эконом кылабыз биз. То есть бул жерде элге, бюджетке пайда, бул зыян эмес, тескерисинче пайда. 1 жылдык ремонттун эле акчасын менен биз алып берип койсок, 10 жыл запчасть сурабайт да. Жаңы машинеге ким запчасть сурайт? Бул жерде кайра тескерисинче бул пайда элге. Туура айтасыз, аларга алып беришибиз керек. Чек арада иштеп аткан акимдер бар. Айылдарды кыдырыш керек. Эл менен эриш аркак иштеш керек. Аны үчүн машинеси тың болуш керек да, көчөдө калбаш керек. Айрым акимдер азыр машинеси жок жүрөт. Ремонтко да жарабай калган машинелер. Ошондуктан эми мына мен азыр жалпыңыздарга айтып коеюн, элге да туура түшүндүрүп жеткиргиле. Жаңы жылдан кийин тендерди жарыялап туруп алып беребиз. Алып беришибиз керек. Бул пайда, зыяны жок бизге, элге.